Projeyi bu жағдайға жақсылыққа сквер қылады. 2025 жылға бұл жардам берейік. Шағын бюджетінен есебінен өзінің жолдарын жасасын, біз тағы республикалық бюджеттен бір мойын алады. Біз тағы осы шағындардың асфальттан жолдарын жасап берейік. Президенттің саясаты бұл ипотека компания арқылы қарапайым елге квартира беру деген саясат болды. Осы шағырға баштадық, же башқа архитекторлар шақырып, ал жер жақшынаға дизайн қылып, осы бақына ойындағы жақшынаға біз сол бір фарқ әліктірады. Президент Атай бізді жөнетті, осы Ош шаарына барып, Ош еліменен, Ош шаарын еліменен ұшырашып, бетме-бет сүйлөшүп, қандай маселелер бар екен, қандай көйгөйлөр бар екен деп, уккуладагы мына ошол жерде мына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен биз чогуу келдик. Сиздерди укканы келдик, урматтуу агайын туугандар. Чек боюнча 20 жылдан бери чек ала албай отурабыз. Коргоонун ичинде семьялар, бала чакалар мушташып, бир туугандар ажырашып, бир туугандар бөлүнүп сүйлөшпөй калышты. Көпчүлүк мамлекетте иштеген кызматчылар, иштегендер 20-30 жылга чейин иштегендер бар, бирок бир комната жатаканада жашаган ишчилер бар. Булар регистрация болгондо госрегистрдан үйү бар деп чыгып калат экен дагы, мамлекеттин 4% ипотекасына илешпей калып атат. Балким мен сунуш киргизейин анда. Хорошо. Мен түшүндүм сиздин. Рахмат. Акчасын сатып алганбыз. Бизге же эмком качып кеткен, азыр офиске барсак таппайбыз. Биз кайерге барабыз адамдар? Же үйдөн жок, же чүйдөн жок отура беребиз. Эмне кылабыз? Кандай кылабыз? Дагы бир карап көрөлүк, анткени сот чечим чыкты. Ал же ЮНЕСКОнун жерине кирип кеткен имарат экен. Ошон үчүн бул жерде процедуралар өтө оор. Аны буферный зонадан чыгыш үчүн биз Францияга чейин кагаз жазыш керекпиз. Ал ЮНЕСКОнун зонасына кирип кетти. Ошого биз азыр карап көрөлүк, ЮНЕСКОга арыз жазайлык, анан кийин байкап көрөлүк. Ошон үчүн ЭМАКО боюнча сиздер азыр суроо бербей эле койгула. Биздин Оозгур элинин үлүш жери 239 кожолук. Ошол жерге Кара суунун гос регистри өндүрүштүк жана курулуш деп косак жасап берген. Мына акыркы 10 күндүн ичинде түнкү саат 4-тө чыгып, биздин айыл чарба багытында кайра кайдоо жерибизди грейдер менен сүрдүрүп, уже чек кылып, даяр кылып сатып атат. Азыр мына башкы прокуратурага суранабыз. Ооба, арыз менен азыр яныңызда прокурор бала турат, ошого толук арыз жазып бериңиз. Ал киши 20 жыл мурун ал универмактын ордун сатып алып, универмак салган эмес. Өзүнө коммерческий точка кылып алып, азыркыга чейин иштетип жүрөт. Сураныч прокуратурадагы ушул кейске катышып, 32 үйдүн жеке менчигин коргоп бериңиздер. Госимущество өзүнүн жерин кайтарып алсын универмак курбагандан кийин. Экинчи микрофон. Багыт жетпегенибиз өткөндө дагы сизге чукул жолугуп калдык эле. Ошо маршрутка жөнүндө айттык эле. Автобусты хотя бы же 2 остановкага апарып бериң, ошо ипподромго чейин. Элдер эртең окуу ачылганда студенттер ham кыйналып атат, балдар кыйналып атат. Ошо маршрут жок болуп атат. 4 маршрут бар болгону 1 саатта бир келет. Ал эми жанагы маршруткалар боюнча азыр мына жаңы автобустар келип линияга чыгып атпайбы? Ошондон бошогон маршруттарды биз силерге, силер жакка да, башка жактарга да баарды мындай тең бөлүштүрүп берип атабыз. Ал маселени да барыбыр чечип беребиз буюрса. Мамыров көчөсүндөгү Калинин массивиндеги чоң жол. Ошол жолго акча которулду деген сөз болгон, бирок эмгиче иш жүрбөй атат. Ошону бир карап берсеңиз, элдер өтө кыйналып кетти. Биздин мэрибиз бардык жерде жүгүрүп аябай жакшы иш кылып атат. Элдин алдында рахмат айтып мен жооп берип коеюн. Бул Мамыров менен Калинин көчөсү тендер өттү. Жакында башталат. Тендер өттү. Мамыров, Калинин, Көкүмбий көчөсү. Акча бөлүнгөн, 700 миллион сом бөлүнгөн. Жакында жазалып баштайт. Т жол боюнча Минтранс жазып атат, асфальтын базып баштады. Азыр асфальтын базып баштады, жакында бүтүп калат буюрса. Биз муну Ош шаарга бир жардам бербейликпи? Сиздер 25-жылкыга мэрия менен чогуу биргеликте бир карап, острый моменттерди кайсы жерде муктаж болуп аткан жок дегенде мен билбейм канча километр. Ошону жардам берели, булар өзүнүн бюджетинен өздөрүнүн жолдорун жасасын. Биз республикалык бюджеттен бир жардам берелик. Ош шаарда. Рахмат. Мындан мурун Кара суу районго карап алар чечпеди. Эми шаарга карадык, ушул маселени тездетип чечип берсеңиздер. Ошондой эле анан маршруттук каттамдар мына Акбура 1 аймагына бир да маршрутка кирбейт. Газдаштыруу боюнча Озгур Төлекөн айылдын газдаштыруу жагын тездетип ушул маселени карап берсеңиздер. Тазалык боюнча
ошто жашаган ата энелер балдарыбызга таза болгула деп үйрөтсөк болот, таза кармасак жакшы болот эле дейм да. Болбосо вообще Ош Индияга айланып кетет жакында болбосочу. 20 жылдан бери жашайм. Бирок мойдом качасын истейм. Мы разработали карту города Ош, мы разработали определенные формулы экранов. Завтра подойдите в 11 часов ко мне, хорошо? Мы обсудим все это. Арыз жазбайсыз, сот аркылуу карап. Арыз чечпейт иштеки. Мен уже президентский аппаратка чейин баргам, кайра эле бул жака жөнөтөт, бул жерде вопрос чечилбейт. Ким билек. Ким билек кана каердесиң сен? Сен барчы, бул баланын аты ким эле? Администрация президент. Барчы. Азыр ти бул жака чыксаң сен. Экинчи микрофон. Столбалар 60-70 метрден коюлуп калган. Арыз жазып, айыл өкмөт төлөйт, айыл өкмөтү столба берди. 1 жыл болоюн деп калды. Ошо столба дагы эле орнотулбайт, эч ким иштейт. Ошо. Эмил, ошо столбаларды коюп койсуңарбы? Столба бар экен. Теги сот эле биз эч ушу детсат ала албайдык. Биздин көчөдө баштанаганда детсат жок. Бул өзү ведомственный детсат эле. Эл колдонсун деп 10 жылдан бери жөнүндө турат экен. Же өзүнө эмес, же элге эмес болуп атат да. Мен протокольный поручение берип атам сизге. Протокольный поручение жазгыла дагы ошол боюнча Министерство образования мага жоопту берсин 10 күндүн ичинде. Сен ошо мэрия менен биргеликте азыр мына АТРдин алкагында көп айылдар кирип калды буларгачы. Азыр Минтранско окшоп сиздер дагы мэрия менен биргеликте карагыла. Донорлардын келген акчаларын балким ошол Ош шаардын мэриясына жардам берели. Канализация боюнча дагы тиги таза суу боюнча дагы баягы жаңы кошулган айылдар боюнча түшүндүң да оюмду. Ошону сен биргеликте иштеп чыккын. Ошо жерде 40,5 соток жерди азыр мыйсамсыз бир адамдын атына чыгып калыптыр астынан. Ошол жерге азыр эми дом куруп атат. Борпоң топурактуу жер, о дом курулса туру келбейт. Президенттин саясаты бул ипотека компания аркылуу карапайым элге квартира берүү деген саясат болду. Ош шаарынан баштадык. Ошо жик аркылуу квартиралар башталат. Ошон үчүн Багат Жейшевич жерлерди бир этаждуу чекке бербей, жикке деп алдырабыз. Биз жик аркылуу көп кабаттуу үйлөрдү курабыз. Ошону так балалар сиздер ошол очеркте тургандагы квартира менен камсыз болуп кылдырабыз сиздерди. Ак бурачейин тазалауга саат сиздерге мына тапшырма. Ошол ак бурачейин бул жагдагы жакшылыкка сквер кылып, ошол башынан баштап аяктан чейин сол баягы формадагы сайдын жээктери жакшылыкка болсун дагы сквер кылып бульварлар жерде эл дагы бассын, жүрсүн, жакшылыкка өткөрүп алды. Калканын Барнабайда оор тазалаш керек. Ал жерде чынында жаңы заманга азыр Европадан же башка архитекторлор чакырып, ал жерде жакшылыкка дизайн кылып, ошол Барнабайдагы жакшылыкка стол бир фарк алып турат. Ошол Ош шаарына 25 жылга жардам берели. Жардам берелик, өзүбүздө Ош шаардын бюджетинен эсептеп, өзүнүн жолдорун жасасын, биз дагы республикалык бюджеттен мойын алалы. Биз дагы Ош шаардын асфальттан жолдорун жасап берели. Жаңы АТРдин алкагында айылдар кирди отурат. Айылдар кирип калды, ошол таза суу менен канализация биздин бюджетте болбосо да азыр бизде доллар алышы келбайбы? Абайында берип атат, Сендирдин банкы жана Ябырдын акчасы келип атат. Ошол аркылуу биз эми билебиз канча бир эки ай киргизе алабыз балким. Ошол аркылуу ушул жакында биз Ошко жардам берели. Макулбу азамат? Сен ошону билип алган жакшы. Анан кийин бакча иштебиз. Siz bilirsiniz, biz Özbek Kırgız fonundan almadık avtobuslar. Ошол автобустар жакшында ыкма болду, ошол жагынан да улантайлык. Биз кечээ президент Садыр Өзбекстанга бардык, алар да даяр. Биз ошол коммуналдык техниканы, автобустарды кандай бизде техника чыккан болсо, биз ошол Кыргыз Өзбек фондунан бергенди биз даярбыз деп, ошол дагы ошол акчаны да колдонойбуз. Анан базар боюнча айтылып калды, азыр банк келишмечи. Базар жаңы базарды жүрөбүз. Алдан кийин 10-20 жылдан кийин убакыт өтөт, алда базар центр болуп калат.
Yağmurlar göçürüyorlar diyorsa. Onun için şahane öğretsin. Şahane durumlar aman oldu sizde bir kalay. Var oğullar, aman oğullar. Var mı bir iyilik kalay.